Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан эле биз туура тамактаналы көрсөтүүсүндөбүз. Сиздер менен биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин коомдук тамактануу азыктарын технологиясы кафедрасындабыз. Жана ошондой эле кафедранын окутуучусу мен Байгазиева Айзат Сатындиевна, жана ошондой эле менин жардамчыларым. Коомдук тамактануу азыктарынын технологиясы кафедрасынын 3-курсунун студенти мен Калчураева Асылайым, Эсенова Дарья, Азаматова Акмарал. Биз бүгүн жашылчалардан турган рагу тамагын жасайбыз. Рагу тамагына керектелүүчү азыктарыбыз бул бизде сабиз, пияз, картошка, түстүү капуста, томаттан кошобуз, өсүмдүк майы жана жашыл бурчактар. Бул тамак бир гана даамдуу эмес, мунун составында аябай витаминге бай жана органикалык кислоталарга бай, диеталык булаларга бай болгон ашкабак жана помидор бар. Биз бул тамакты ашыкча салмактуу адамдарды дарылоодо дагы колдонсок болот. Анткени бул тамактын калориясы өтө аз жана витаминдерге, минералдык азыктарга өтө бай. Биз алгач пиязды туурап даярдап алганбыз. Майды ысыган текшерип, майды ысыыр менен биз пиязды салып баштай беребиз. Пиязыбыз курулганча кайнап жаткан сууга түстүү капустабызды бышырып алабыз. Бир минутта сууга кайнатып алабыз. Жумшарыш үчүн. Биздин капустабыз бышканча биз бул жакка сабизди сала беребиз. Сабизди кошконубуздун себеби мунун составында көптөгөн витаминдер адамдын организмине киргенден кийин витамин Ага алмашып кетет. Бул бардык эле жашылчаларда боло бербейт, бир гана сабизде. Биздин сабизибиз курулуп калды, эми үстүнө ашкабакты кошобуз. Ашкабак бул кант диабети оорусуна өтө пайдалуу жана иче карындын иштешин көзөмөлдөп, гастрит, ич катууга өтө чоң жардам берет. Эгерде сиз кант диабети менен оорусаңыз, анда сизге ушул тамакты сунуштайбыз. Анткени мунун составында ашкабак канттын деңгээли өтө төмөн. Биздин тамак демдегиличе биз көк чөптөрүбүздү туурап даярдап алабыз. Бышкандан кийин үстүн кооздойбуз. Ашкабак менен пияз курулуп калды. Азыр болсо биринчи картошканы салып алабыз. Капустаны эң аягында баары бышкандан кийин сливочное масло менен аралаштырып коебуз. Азыр биз томатты кошобуз. Томаттын жардамы менен аралаштырып алып, анан жашыл бурчагыбызды кошобуз. Бир аз кара мурч кошобуз. Даамына жараша туз кошобуз. Эми даярдап алган жашыл бурчактарыбызды кошобуз. Тамагыбыз бышып жаткан учурда алдын ала даярдап алган помидорлорду кошобуз. Бул тамактын өзгөчөлүгү, биз суу кошпойбуз. Анткени демдөө процессинде куруганга караганда жашылчалардын согу өстөрү чыгып, тамагыбыз даамдуу жана витаминдүү болот. Азыр мына помидорубузду салып, жайотко коюп, капкагын жаап, бир аз 5 мүнөттөй демдеп коебуз. Рагубуз пишип калды. Азыр болсо бышырылган түстүү капустабызды салып, 1 мүнөткө демдеп коебуз. Биздин рагубуз уже даяр болуп калды. Биз болсо көк чөп менен кооздоп, уже тамакка бере берсек болот. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактангыла.
Мен Ильясбек кызы Нуреза. Жана Амирбек кызы Алтынай. Биз жасоочу тамак бул фаршталган перец, жалаң гана жашылча азыктардан жасалуучу. Бул тамакка кошулган азыктар бул болгарский перец, помидор, сабиз, пияз жана ошондой эле укроп. Бул тамактын пайдалуулугу дене сак жашоо образын түзүү үчүн жашылчалар майлуу, таттуу, ундан жасалган азыктарга караганда алда канча пайдалуу деп саналат. Жана ушул пайдалуу deyilген азыктардын арасында болгарский переци бар. Негизинен ар бирибиз бир күндө 40 граммдан болсо дагы болгарский перецин жеп турсак, С витамининин бир күндүк нормасын чогултат экенбиз. Бул деген болсо биздин чачтарыбыз, тырмактарыбыздын өсүшүнө жардам берип, кан тамырларыбызды кеңейтет. Жана ошондой эле бул тамакты диетадагы адамдарга, давлениясы бар жана кант диабети менен ооруган адамдарга сунушталат. Анда эмесе биз тамагыбызды жасаганга киришсек, ал үчүн биз жууп тазаланган калемпирди алабыз, анын ичиндеги данектерин тазалап, ичин чыгарып алабыз. Биздин калемпирибиз даяр болгончо мен болсо фаршты даярдаганга кирише берем. Фаршыбыз биздин жашылчалардан жасалган, ал үчүн мен болсо пияз менен сабизди соломка формасында турап даярдай берем. Биз фаршты дайындоо үчүн алгач өсүмдүк майынан куюп алабыз дагы, аны бир аз ысытып алабыз. Майыбыз кызуу чакта биз жанакы калемпирибизди 1-2 минутта ысык суга салып кайнатып алабыз. Майыбыз кызып калгандан кийин биз алгач пиязды салып кууруп алабыз. Андан кийин сабизди салып, сабиз менен пиязыбызды кууруп алабыз. Биз алдын ала күрүчтү дайындап алганбыз, суга бышырып. Жана ушул бышкан күрүчүбүзгө фаршты аралаштырабыз дагы. Экөөнү аралаштырып, калемпирибизди толтурабыз. Өзүнүн соусунда бышыш үчүн сабиз менен оозун жаап алабыз. Жаап алып, биз духовканын табагына коюп, калемпирибиз ширелүү жана буланып бышыш үчүн бир аз суу куюп туруп, духовканы 150 градуска коюп, салып койдук. Калемпирибиз 10-15 минутада даяр болот. 15 минута өтүп калды, биздин фаршталган калемпирибиз даяр болуп бышып калды. Азыр алдыга бергенге даярдап, биз ортосунан кесип алабыз. Аябай жыттуу, дамдуу болуптур. Биздин фаршталган калемпирибиз даяр болду. Муну алдыга тартаардын алдына үстүнө соус куюп дагы берсек болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Саламатсыздарбы? Биз 3-чү курстун студентибиз. Коомдук тамак аш азыктардын технология кафедрасынын. Менин атым Мелиса Баширин. Ильясбек кызы Нуреза. Бүгүн биз жасай турган тамагыбыз фаршталган баклажан. Бизге керектелүүчү азыктар бул баклажан, помидор, сабиз, пияз, чеснок жана козу карын керектелет. Томатный паста дагы керек болот бүгүн. Ошондой эле өсүмдүк майын да колдонобуз. Бул тамактын өзгөчөлүгү бул аябай аз калориялуу тамак. Пайдалуу жагы болсо, баклажандагы пайдалуу азыктар тамактын аш болуусун жөнгө салып, бездердин иштөөсүнө жардам берет. Жана ошондой эле элдик медицинада жүрөк оорусуна, кан тамыр ооруларына, ашказан ооруларына да сунушталышат. Эми биз тамактын жасоосуна киришели. Биринчиден биз баклажанды алып, узунунан 2-ге бөлүп алышыбыз керек. Баклажанды 2-ге бөлүп алып туруп, ичин тазалап алабыз.
биздин учурда бычактын жардамы менен тазалап алатабыз, же болбосо атайын тазалагычтар менен да тазаласа болот. Өзүңүздөргө ыңгайлуу колуңуздарда бар инструменттер менен тазаласаңыздар болот. Баклажандын ичин дагы ар кандай салаттарга колдонсок болот, бекер ыргытылып кетпеш үчүн. Биз тазалап алдык. Эми муну туздап туруп 10-15 мүнөткө коюп коюшубуз керек. Баклажанды тузлаган себеби баклажандын өзүнө тиешелүү ачуу даамы жана зыян заттар болот. Ошол өзүнүн согу менен бөлүнүп чыгыш үчүн биз туздап коюп коюшубуз керек. Биз баклажанды туздап туруп сууга салып коюшубуз керек. 10-15 мүнөткө салып коюшубуз керек. Биздин баклажаныбыз даяр болгончо биз фаршка киришели. Фаршка керектелүүчү нерселерди биз туурап даярдап алганбыз. Биз кууруганына киришерсек болот. Даяр болгон баклажанды духовкага 180 градуска 20-25 мүнөткө даяр болгончо салып коебуз. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.